1 килодан 3 килограммга чейин бир бак берди. Бакканга жараша көчөттөрдү алат, көөрөнү бербейт. Ошол эле жылы тиккен, мисалы жети өгүздө бир 2 киши бар, 1,5 миңден көчөт сатып алды. Бирөө аябай рахматын айтат бүгүн. Ой, сонун өсүп атат, ал карайт, багат, сугарат. Бирөө ой, албай атат, деге бул дейт. Анткени ал значит карабайт. Ошондой эле да. Жакшы багып карасаңар, жакшы эле берет. Бир 2-3 жылдан кийин уже бул эмесине келе баштайт уже. 1 жыл, 2 жыл түшүнгө карабаш керек, муну өстүрүш керек. Бакты формировать кылыш керек. Формировающий обрез болот. Ошону формировать этип алсаңар болду. Анан уже омолаживающий, анан санитарный обрезка кылып эле, жанагы азоттун баарын убагында сууну берип эле. Бул эң биринчи суудан чирибейт. Анткени ошол агам жанына суу чыгарды, анан кол жууганга да чыгарып коюптур. Ошону чирисе, мисалы күнүнө 10 жолу кранды ачып иштейт. Анан бир 2 бакка ошол карликке постоянно жанына суу. Анан балдар айтышкандай чирип калат, эмне ушака койдун, арыраак койбойт белең деп, анан ушундай болуп калды деп. Мына ошол бак, жанагы суу күнүнө 10 жолу ичкен бак, айтайын, мисалы эметкен, уже сильно рослый болуп кетти да. Мондай болуп кетти. Анан берген түшүмүңөр алга. Буга чирибейт, бул влажный болуп турса, средачы жок дегенде 30%, 50% влажный болуп туруш керек да. Бул анда күчүнө келип. Анан мисалы силер күнүнө байкасаңар болот, жылдачы. Мисалы прирост деп коет, карлик анча көп өспөйт, бирок прирост 25-30 сантиметр болсо, значит жакшы каралды деген. Жалпы келип эле жалбырагынан анан приросттон эле байкап койсо болот. Жакшы каралып тур деп. Ошондон байкаса болот. Бир 2-3 жылдан кийин, бир 5 жылдын ичинде актаса болот. Ошонучу жакшылап карасаңар мисалы. Бизде Арашан айылында бир 3 гектар жерди тозуп туруп, полный тозуп. Анан ушундай карликку багып кеткен да, где-то 3000 путтдай. Иши аябай жакшы тигилген. Анан кийин ошону балдарды нанимат этип, охрана там сотрудник бүт барлап келип жасаган да. И ошондой эле картина решение. Тиккенди бир розу хозяин Ал кайдан көчөт тап келиптир? Ушундай эле бир Польшадан мамлекеттен келген, Польшанын өзүнөн алып келиптир, ал спецзаказдан. Мен мисалы көлдүк бизде жана балыкчыдан тигип атпайбы, Польшадан алып келип. Эмеле? Ал уже болот беке алып атат да, түшүндүм. Жакшы алып атат. Ал эме мындай да, кичине тоого жакыныраак тигилген, анан кийин үстүнө высоковольтный линия өтөт да. Ошону линия высоковольтный. Же шамал болгондо азыр шамалдан баарын акча салды, анан жана эле айтпадык, агроном жок да. Багуу жок да. Багуу жок. Багуу жок. Багуу жок. Жок, багуу конкретно там школага айына 10 миң сомдон төлөп берет. 10 миң эмес, 20 миңден берсин. Чөбүн чабат, алар суу карат, суу жанат менен. Жана деген кысып турат. Азыр мына бизде деле бирөөбүздүчү мал карабаган баланы мен зарплата деп барып койсо, чөбүн чалабыла салып монтип алмага эмне керек экенин билбейт да, агротехнологияны билиш керек да. Атак Польшадан алып келген көчөт, Польшада 400 сомдон бир көчөт, Италияда 800 сом көчөттөр. Карлик бойлары өте мысал бир метр болуп кеткен. Анан кийин ал деген заттар карлик, насколько я знаю, көрүп атам да. Тиккен өсөт, уже 7-8 жылдан кийин алма деп аткан сөздүн ачык. Нормальный убак тиккен, ал 4-5 жыл өстү, 4-5 жылдан кийин уже берип атат алма. Ал деген например өсүп турат, алма 40 жылдан кийин алма бар. Просто ошо жакшы обрезка алып койсо да, много нектер будет. Ушу интенсивный болгондо мындай. Элитный жылкы баккан менен жөн жылкы баккандын айырмасы барбы? Бар эми. Ошол карлик алмалар элитный болуп эсептелет да. Ага 5 күн суу ичпей калса жалбырагы катып кетет. Жок, анда себеби байкадыңызбы, например, мен агородумда карликке алма, пол карлик дейт, жөнөкөй алма бар да. Ошону подвалга салып туруп, ошону
байкап көрдүңүз беле кандай эме чыдамкай кандай болот кышкы мындай хранение кандай болот ошо сортуна мына жараша. мисалы превосходный ошону жок ошо карлик меники мына жолоңо жооп мына берейин. меники полк карлик, например, погребке салам, меники погреб, бир эле погреб да, бир эле канча. Бир эле жерде полк карликтин алмасы уже октябрда салсаң уже ноябрдын аягында уже жумшара баштайт. А полк, например, бар биздин советский рудак алмалар, ал ошо бойдо отурган болот да, декабрдын аягында да чыгат, ошо бойдон аделип уже изилбейт. Ошонусуна караш керек. Подбойда сөзсүз влияет этет, бирок тиги сортовой качество өзүндө эле болот. Bir sürü, siz agronopsunuz. Ооба. Hayır bittiniz. Сельхоз институт. Köştekin sılgı. Ооба. Men düşündürüp janattan beri men uqattım. Азыр бакесек ол соосуна жооп берип коеюнбу? Düşündürüp berem men şu balaga çıkarsın. Ben agronomum özüm. Filipinat ökmötde şu yerde işlep kolxozda büdörler bolup şerde жүрөм. Сылхозду бүткөнмүсүн. Багы байка айткан семинарга мен катышкам, 2 күн окудук, баарын сертификат алдык, айттым. Бул мына чындап турган бул баланыкы туура. Эмнеге силер түшүндүрбөйсүңөр? Любой территорияда зона бар. Түшүнсөңөр, верхний зона, средний зона, нижний зона, ар бир тиккен, эккен, алмабак ар бир зонага ылайык деп түшүнсөңөр өзү. Эч ким ошону жанатан бери агроном деп сиздер угат деп айтпайсыз. Эч ким унчукпайсыз. Андай болбойт. Тоо жак деген горный зона бар, мына бала айтып аткан. Бул горный зона, бул стрельникте тиги эме жакта, кой таш жактачы. Аяк суураак, аяктын температурасы биздин көлдөй. Чындап келгенде могу Чолпон атадан ары, Анаева, Чүп жак, бияк, жети өгүз, ошол зона бир да. Бул зонага бөлүнөт. Подгорный зона деген бар. Могу биздин Орто Сай. Орто Сай могу Карабалтадан алып, Сосновкадан баштап, могу эмеге чейин да, Токмокко чейин, Токмоктон ар жагына Кемикке чейин. Бул өзүнчө зона. Ар бир зонанын өзүнүн бар энеси бар. Бул бала туура айтат. Польшадан алып келген ал жулуну сескен, сууну сескен, башка бир зат да келип алып бизди горный зонага тигип койсо, бул каяктан түшүм алат айланай. Ему надо вегетационный период башка да. Ошону айтпайсыңарбы силер? Арашаныңар кайсы зонада экенин кайсы жерге туш келет? Мен жана мына угаттып эч кимге сөз айтпайсыңар аны чына. Горный эле зона. Мына, например, бул айткан Алмабак мен түшүнөм, аны деле көп эле көрсөтүп, дала эле мен ушундай семинарларга барып жүргөм. Ошол эле могу силер айтып аткан Рыбачийдин үстүндө 3 жолу барганбыз, о жерде Алмабактарында бүт көрсөтүп, капельное орошение бүт катышып жүрөм. Көп жылдан бери өзүм бак алма тикпегени менен мен өзүм Орто Сайлыкмын. Кайын журттун бүтүсү верхний зона, Кашка суу, Орталыш, Алмабак деген эң сонун ошакта болчу. А могу подгорный зона. А могу алып келип аткан алма бул башка зонада. Аны могу средний зонага может лайык. Түшүндүрүп берсе болобу. Может нижний зонага лайык. Васильевка, Гросчакачы. Ошон үчүн бул зонага бөлүнгөн сорттор бар. Аны сортун билбей, кайерге тигишти билбей туруп, тиге берген болбойт. Туура айтасыз. Мына ошону түшүнүш керек биринчиден. Кайерге жарайт аны? Жанагы баш бышкан, жакшы бышкан сорттор бар. Могу нижний зонага лайык. Ортодон ырдый. Я жулурак болот. Түшүнгүлө жерде. Суусу да кененирээк болот. Өйдө жакта суу мустак болот. Мына могу Көкжардын биз суусун алып, мына мен жеримди сугарганда, жердеги сепкен будайым, жердеги сепкен будай экөөнүн эки айырмасы башка. Жерде 40 центнер берет, 50 центнер берет. 25-тен ашпайт. Себеп мустак суу келет. Мустак суу келип сугарганда стресс алат. Ал резко токтоп калат. Рост бербейт, түшүнгүлө аны. Ал мустак эмеге мустак салган
жүгүрүп түшүп калат да. Европа Ал эсине келип кайра өскөнчө биягы бычкадагы Ооба, атыңыз ким? кетет. Ооба, атыңыз ким? Канат. Канат эке. Ошон үчүн зонага Аке. ылайыктап булар эч качан ала албайт түшүмчү. Аке. Себеп булар периодка бекет. Канат ооба. Өзүнүн багы бар. Мына сөзгө Ошого ылайык келбейт. сөздө мындай мен сиздер кетпей туруңуз, мен сизге бир нерсени айтып коеюн да. Ошон үчүн сертификат берилет дагы, анан ошол сертификатта ошол көчөттүн неме зоналары көрсөтүлгөн болот. Мына ошону азыр ошого келе айтабыз да. Бала жана туура айтты, андан көрү эски могу 50 жылдык алмаларчы могу эле дагы эле бар азыр, ар бир үйдө бар. Алма сатып атышат. Ооба, туура, ооба. Ошону эле кайра эле өстүрүп эле кайра жакшы түшүм алат. Мейли, аке. Ол Анан дагы мындай, силер дагы айтпайсыңар да, конечный результат эмнеде? конечный результат продажада. Акча табыш дыйканда. Ооба. Аны сатыш үчүн эмнеге айтпайсыз да, ар бир сортту, ар бир эмесин калибровкасы бар. Азыр минимальный партия 20 тонн, бир алма, бир сорт, бир өң, бир калибровка керек. Аны эмнеге мен калибровка айтпадым. бул ала албайт. Канат ооба, сиз азыр келип эле багы Вперед кетип калдыңыз сиз. Аке, негизи ооба, отуруңуз эми. Отуруп туруңуз, анан калган. Айтабыз. Отуруңуз. Мен суроосуна жооп берип коеюн. Отуруңуз. Анан мындай шашылбай сүйлөй бергиле, баардыгыңыздарга сөз беребиз. Мынау эме багы бумага все стерпит дейт го. Бул видео эмени бир сөзүңөрдү калтырбай баардыгын чыгарабыз. Биз канчалык ушундай күйүп-бышып сизге окшогон кишилер көп болсо бизге, биз ошондо оңолобуз да. Мына сиз аябай жакшы эмелерди айттыңыз, азыр эми жолун. Мына мисалы Азамат аба туура айтты. Бул элитный дегеничи. Мен дагы ошол башында суроо көп берчи, тияктан алып келсек, бизде алма бышабы, алма өсөбү, алма минтеби дейт. Анан швейцаристер, ошо голландистер айтты да, силер кантип ушинтип атасыңар дейт. Негизи дейт, биздин илгерки ата бабаларыбыз алманы силерден алганбыз дейт. То есть силерди бу Алмата, бу Тянь-Шаньдын хребеттери илгери бизде эме боюнча, тарых боюнча алмалар деген Шияктан келди. дүйнө жүзүндө чачыраган дейт. Анан кантип ошактан чачыраса силер туруп анан кайра ошо алма өсөбү деп сурайсыңар дейт. Биз болсо дейт жанакы карлик, полукарлик дегеним өспөгөн себеби, бербеген себеби көп. Мен арашамды билем, меники чоң далы айылында мисалы алма багым бар, Мына азыр дос балам келди, Азамат деген. Мына ага дагы эме берген, карлик бергенмин. Ылдый нижний зона, ысык зонабы эмеге. Эмени сен түшүм аласыңбы? Мыкан жакта, мына түшүм алат. Биз атайын эксперимент кылганбыз. Эмне үчүн албаш мүмкүн? Мына силер алманы менде көлдө предгорный эмес, горный зона, прям тоонун силер барып көрдүңүзбү? Тоонун ичинде өстүрөм. Аябай суук, алма салкын жакшы көрөт. Алма наоборот, өсүмдүктөр салкын жакшы көрөт, прохладаны сүйөт буларчы. Курт азыраак болот салкын жерде. Мисалы, бияка караганда азыр көлдө эме курт азыраак. Анан силер отургузарда эң негизги мисалы бу американец айтканда ошол турада мен мисалы жалып кылдым мына бу чүйдө эме чопо жер катуу экен, жаман болуп атат, өскөнү кыйын. Аябай мында мунтуп коюп атат, эмнетип коюп атат дедим. Мисалы көлдө жер жумшак, жакшы өсүп атат, як мындай болуп атат десем, карап бүт анализдеп эметтик. Ал айтты, сен ушул чүйдүн ошол кыртышына жерге сен айтсаң, значит сен андай жаман жерди көрбөптүрсүң деди. Мен Африкада деле кыдырдым дейт, аякта деле кандай өстүрөт дейт. Бул силердин жериңер жакшы экен дейт. Просто индивидуальный подход дейт. Каждому индивидуальный подход дейт. Мисалы сен сугарганда мен биякта чүйдө капельный эмес, мындай эле сугарам, анткени суунун башында турам. Женен айтты, сеники мисалы 300 метр ылдый сугарат экенсиң деди. Менде 300 метр ылдый суу келет деди. Анан ортосунан баштап 100 метрден ылдый баштап, то есть эметип калат экен да. Түү арты жакшы ичет дегени бул суу өтүп атып чопо мунтуп коет экен. Сен деген анда муну 30 метрден бөлүшүң керек, же 40 метрден бөлүп суунун башында алып келип ушундай. То есть индивидуальный подход. Анан алманы эметерде ар бир нерседе pH деген бар. Кычкыл. pH'ты обязательно бул азот, эмне байлыктар бар, ал
айтты, тоже заморачиваться сильно тоже не надо dedi. Анткени жерде по-любому жетпейт dedi. Эси бар деле азат эмелерди, семирткичтерди бериш керек dedi. pH'ты караш керек. pH деген бул жаңы кычкылдык, жаңы нейтралдуу болуш керек. Мисалы 5-6дан төмөн же өйдө болбош керек. Эси жериң мисалы pH'тан өйдө же ылдый болсо түшүм бербейт. Ошо кычкыл болуп же эме болуп түшүм бербейт. Ушу гүлдөй бирин сирин болуп ушинтип эле жетет. Даярдаш керек экен да. Ошондо да pH'ты билесиңер да, жаңы жерди кантип текшерип. Мисалы мону тигем, мисалы бул картошка тиккенде кандай pH болуш керек. Ошону караш керек обязательно. Мисалы алмага кайсы керек, эмеге керек. В основном көбүнчө нейтральный, 5-6 нейтральный. Бизде деле жаңы кислочно, нейтральный чиз жегенде бир же ажижок болуп же эметпесе жаман болобуз да. Ошондой эле бул делечи. Ошон үчүн силер эң негизги pH'ты карагыла. 5 точканы огороддун ар кайсы жеринен мисалы казгыла 50-60 см, анан бул эмесин жанагы кыртышын алып туруп, бир чакага ошо эме үстүнөн астына чейин алып туруп, анан бир чакага аралаштырып туруп, анан бир уч алып туруп эле барып туруп лабораторияда текшертсеңер, ошол айтат. Кислотность средний мынча берет, ошону рекомендация берет. Анан аны кычкылды көбөйтүш же азайтыш это оңой эле. Мисалы жанагы гашенный известь, ар кайсы эмелер бар, технология. Аны бат эле жасап койсо болот. А тигип туруп сен аны нейтрализовать этем десең уже почти невозможно да, кыйын да. Ошон үчүн эң негизги бул pH керек. Анан сорттор бар. Мен мисалы башында сортум көп болчу, азыр сортторду азайттым. В основном Star Crimson, анан жанагы эме Golden Delicious келет. Пока токтоп атабыз, эми кийин клубныйга өтөлү деп атабыз да. Мындай болуп атат да, Granny Smith алып келген, жанагы Семиренг. Granny Smith. Мисалы Granny Smith көлдө бышпайт. Горный зонада бышпайт. Ага силер көрөсүңөр календарда канча световой күн керек. Мынча керек экен. Чүйдө мисалы алманы августтун аягында же эмеге карата да качан келгенде, предгорный зонадан айтып атам. Сентябрдын баштарында кесип алып туруп, мына көрүп туруп, анан эртерээк мына көгүрөөк үзүп алыш керек, туурабы? Көгүрөөк үзүш керек. Анан ошондо бул көпкө сакталат. Анан кайсыл учурда бул сакталат? Мына сакталганын сурап атпаймынбы? Кайсыл учурда бул көп сакталат? Бул деген бизде анда лаборатория жок. Бизде деген кальций керек сакталыш үчүн. Сакталыш үчүн кальций, микроэлементтер кичине болуш керек да. Ошондо алманы туура сактасаңар, бул фрионный эле холодильникте жайга чейин сактаса болот. Мен болсо мына азыр уже алма бул жылы көп аз болуп саттым, эртерээк. Мен ошол эле карликтен алган алмаларым жөнөкөй эле жерде, мисалы Полгрипте менде качан дейин бул мартка чейин оңой сакталат азыр. Анан силер эмени жанакы көгүрөөк үзүп, анан сактаганда негизи 90 минимум 90% эме керек. Влажность керек да. 90% влажность и температурный режим мисалы +1-2 болсо, значит жазга чейин сактайсыңар. Канча эмерек алманы анан кийин бир эле сортун бир эле погребте же бир камерада сакташ керек да. Эмесем алма бири-бирин газдап таштайт дагы. Анан эң баягы немеси жаш көчөттөрдүн алмаларын, эски көчөттөрдүн алмалары газдап таштайт, анан эзилип кетет бат эле. Аны биз түшүнбөйбүз да, баардык 30-40 алма сорту бир неме тыгабыз, онун да 80-90% гниль болуп кетет. Вентиляция башкасы жүрөбү, ал ар бир алма газ чыгарат. Ошол бири-бирин газдап таштайт да, анан ошодон чирип кетип атат. Ошон үчүн бир камерага бир эле түр алма, же Granny Smith, же Red Chief, же Golden Delicious сакташ керек да. Аны кылам десе сиз специальный он уже башка Не, инем, мына бизси баягы полный промышленный баягы бактар жөнүндө сүйлөп атабыз да. Анан кийин баягы сиз бага берген суроо мындай болуп атат да. Менин кошунамын канча коюну бар деп атасыз да. Мен кактан билейин аны? Например, биз деген бекбаров чоң садоводтор эмеспиз да. Ооба. Бекбаров мисалы мен мисалы 40 соток огородум бар да. Ооба. Мен например ошондон түшүм алып мен ошондон көбү көрүшүм керек да, мындай айтсам. Анан например айтып атат, фрионный холодильник керек депчи. Ооба. Эмени хранителькеге келип атасың. Ооба. Например, ар бир эле кишинин мүмкүнчүлүгү бар эмес да, ошо фрионный холодильник алганга. Биздики айыл жер кезде көбүнчө жөнөкөй
жөнөкөй просточу холодильникте качествосын такыр жоготпойт, ошо боюнча турат. жоготкой эле турбайбы? Советский алмалар жоготпой турат, базарга барсаң 15 сомдон турат азыр, чынбы? Кайсы алдым? Мондай эле көзүбүз да көрүп калды. Жаңгактан кичине эле азыр жаңгактан кичине эле чоң болсо, о жакшы алма деп атабыз. Ya maksa otur söyle. Ne bu ya? Эме, сиз Емес, эксперт баягындай да туугандар, азырчы бул жерде мына силер ойлобогула бирдеме болуп атат депчи. Бул жерде просто спор болуп атат да. Мына биз өзүбүздүн мына жаңы технологиядагы алмалар, булар бизлерде клубный алмалар деп коет. Клуб дегенде көрүнгөндү киргизе бербей турган жер да бул. А мына биз силерге сунуштаган сорттордун бардыгы клубный да, эң мындай элита. Мисалы үчүн барып туруп менин огородубузда бизде эме катык айтсам неме болду, бир эшек алма деген алма бар эле. Жаман чоң болот эле, чоң болот эле, бирок бат эле мындай желип жок болуп кете турган. Эми аны сактап болбойт да. Мына биздин көп алмаларды кыйыштыра берип, бири-бирине кыйыштыра берип туруп, ошол алмаларыбыз мындай сактоо эмесин жоготуп койгон да. Ошого туура түшүнгүлө. Азыр биз силерге сунуштап аткан сорттор булар жакшы сакталат и жакшы сатылат. Баада болот да, азыр жана супермаркеттерден көрүп атпайсыңар жакшы алмалар. А биздин превосходныйлар базардан чыкпайтпы? Базарга сатасың, сатпасаң да. Ошон үчүн жаңы сортторду, ошон үчүн мировой рынокко баа болгон, неме болгондорду айтып атасыз. А так превосходныйды тоңдуруп койсоң деле кайра эчтеке болбойт, анан баасы да жок болот. Көлдүн баарында алып кетип атат. Мына мен өз кулдам анание болдум. Машиналар келет. Bir cuma turabı, polni, bir furu, bir sol, yükleydi. Бүттү, бир эле алып кетет. Bir 10% tavarı vardı, bir deme kılısı için başkasının camandayısı var. Anday camanda. Siz жакшы түшүнсөңүз, биз сизге көчөт предлагать этип атабыз Bu да. bundaydı, adam aşağı güçü jete albaydı. Биз эчтеке сатпайбыз силерге. Эчтеке Endi 60 gektar men çekmeyim hani, men kılmayım. Sebep, конечно, rezultat gerek. Endi balda turaydı. Sen onu östürüş için 3-4 yılıdır. Düşüm alsı için durar. 5 yıl var. 5 yıl sen narok soksun bir dönüyorsun. Neme? Anladın Şunda biz hazır mındak kılaylı. Mındak kılaylı siz oturkuzbasanız bu yerde o sunuş bolup atat. Biz sizde hazır bar öyle oturkuz деп atkan yerimiz yok. Yok, interes gerek de onun düşün, ayağını çıkarış gerek. Казакстанда мисалы Казакстандын Жамбылский область. Азыр трассаларды карасаңар, мына гектар менен именно ушул карликовый көчөттөрдү отургузуп, карликовый сад кылып атышат. Келген алмалардын бир отасары Казакстандан келген алмалар. Ошого сильно менен конкурент боло алабыз. Эми мындай да туугандар, азыр бул жөнүндө жакшыра сүйлөшөлү. Эми мына азыр мына бардык ушул дүйнө жүзүндөгү адамдар жасап ошодон пайда көрүп аткан жөнүндө сүйлөп атабыз да биз. Пайда көрүп аткан жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Туугандар, бул сунуш. Мына силерге баягы туура багбанчылык кылсын, ошонун түшүмүн эртеге жакшы сатып алсын дегенде жакшы мындай сунуш болуп атат да. Анан эми биздин өзүбүздүн алмалар жөнүндө айтып кетейин. Мына Ананьевадан, Нокаттан, Чоңалайдан, ошол өзгөндөн биздин алмаларды жүктөп Москвага алып барып атышат. Москвага баргандан кийин, базарга киргенден кийин биздин КамАЗдарыбыз мына эң биринчи мына Армения, Азербайжан, анан кийин Молдова, Украина турат экен да, биздин КамАЗдарыбыз эң акыркы рядда турат экен. Анан биздин алмаларыбыздын угуп туруп. Бир сорту тааныбайт экен эч ким. Бардыгында КамАЗга киргизские яблоки деп жазып коет экен, биз мактаган алмаларыбызчы. Анан эң арзан баада кетет экен. Алардыкы мисалы үчүн 100 рубль, 70 рубль, 80 рубль оптум парс отуруп акчасын эсептеп атса, биздикилерди көтөргөндө ящиги түйүнөн түшүп кетет экен. Ящик не соответствует стандарт эмес да.
Анан кийин баягы биздин алмалардын чотур котур баягы бар жок немелери калибровкасы жок, бирөөсү мындай бирөөсү мындай, анан барып ону жалаң мына Союзда, Кыргызстанда, Азияда жашап кеткен кишилер эле барып алып жеткен, даамдуу аябай жакшы деп. Анан кийин акырына келгенде калган алмалардын баардыгын зоопаркка тапшырышат экен. Зоопарктагы жаныбарлар жеткен. Андай эмес. Эми турбайсызбы? Калибровка кылып туруп яшик. Ооба, туура калибровка кылып яшик менен Өздөрү терет. алып кетип атат. Бирок туугандар, азыр силер мындай ойлоп көрсөңүздөр, дүйнө жүзү Adidas сурап атса, дүйнө жүзү Nike сурап атса, бар жок сураса, анан кийин биз бул жакта баягы неменин бир Асанбайдын немеси багында футболкасы деп чыгаргандай болуп атабыз да. Туугандар, мына азыр рынок эмнени сурап атат? Мына өзүбүз үчүн жегени айдай бергиле, айланайлы, мага демектен 100 түр айдап алгыла. Жегиле, 40 сотикке эгестерби, 4 сотикке эгестерби, ол силердин өзүңөрдүн личный эмеңер, бирок баягы туура багбанчылыкты сунуштап атабыз. Эң акыркы эмелер. Аптайыкке барсаңар, алма саткандар барбы? Аптайыкке барбачы биздин эле. Мына айтасың да, мына келет элдерчи, ой, сонун алма, ой, ширин, бирок кичинекей ар кайсы котур баскан ушундай да. Ал айтат, мага койт, эмес койт, пластик болсун дейт. Бирок чырайлуу болсун деп атат да. Көрүнүшү болсун дейт. Мага койт, пластик болсун, мен жеп отурмбу, мага пайда табыш керек дейт. То есть любой базарга барганда силер биринчи жана калиброванный чоң красивый алманы карайт. Ошондо алмаңар 2 эсе пайда. Анан ошо карлик 80%га чейин ошондой алма берет. 80%га чейин. Полукарлик 50%га чейин берет. Высокорослый 20-30% эле берет. Үстүндө эле болот да. Болду. Калганын баары некондиция деп коет. Анын баары малга кетет. Же биздин рынокко бир 15 сомдон анда мындай сатабыз да, мындай алмалар. Үстүндө чокусунда болот. Бирин сирин бир 20 деле пайыз чыкпайт го. Анткени сильнорослый деген бул аябай эле эме да. Муну өтө жакшы абрезка анан аз берет. Сильнорослый 80%га чейин берет, сильный эмес. Түшкөн алмасы баягы высокорослый алмада, сильнорослый алмаларда үстүндө жакшы алмалар болуш үчүн аны жеткен эле канча баягы бир теримчилерди алып келсеңиздер, алма термер айтат, мен сага 1 килограммына мынанчадан терип берем дейт. Же болбосо мага деген мына техника жок да, аны терип алганы эмени лестницаларды коесуңар, кыйналып тересиздер, анан кийин терген сайын эме болгондо удар боло берет да алмага. Удар боло берет, анан алма баягы жакшы алмалардын дагы ошол жерде дагы 20-30% удар жеп алат. Эгерде 200 килограмм алма берсе, ошонун бир 50 килограммы таза боло турган болсо, ошонун 10 килограммы терип атканда эле өзү чыгып кетет. Анан складка салганда баягы урунду болгондор беркилерди чиритет да. Көп да минусу бунун. Берки мына жигит айтып аткан карликовый, полукарликовый алмаларды мына биз көрдүк. Жөнүндө портер бар го. Портер машинанын үстүндө туруп алып эле, эки портер эки жагынан эле терип кете берет экен. Ящикке сала берет экен, и сразу ошол машина менен чыгып кетет экен. Таптаса кылып терип коюшат экен да. Берки высокорослый алманы сен тер, мен тер, анан травма опасный да. Көп адамдар алмадан жыгылып түшүп атат да. Ошол жагы бар экен. Анан дарылаганда дагы үстүнө дары жетпейт экен. Чокусуна. Чача бересиң, пульверизаторда неме кыла бересиң, жакшы жетпейт дарысы. Анан кийин дагы бир жаман жери бул неменин. Высокорослый алманын жаман жери, мына сатканда, көчөт саткандар сортун анык айтып бере албайт да. Сага мисалы үчүн бир эле кучадан сага страр кирмсомду да бере берет, семирянканы да бере берет. Өзүңөр бир кыздын атын айтып туруп, боо сорт керек десеңер 5 мүнөттө кошунасынан таап келет. Анан биз айыл чарбасы Кыргызстан интернетке кирип окуп көрсөңөр, новые технологии деп. Биз такыр артта калганбыз. Анан байке айтып атпайбы? Эски алманы эле айдай бер, кыргызский вариант. Качан өнүгөбүз анан туугандар биз. Азыр технология вообще кет, биз деген вообще тетиге илгерки заманда калып калдык. Азыр такыр эле, азыр вертикальный деп этаждардын үстүнө килейген чоң мамлекеттерде этаждын үстүнө помидор бадыраң өстүрүп атпайбы? Анан байкенин айтканы кайра кыргызча, сен эскиңди эле айдай бер, силер кайдага келип алып мени чагып атасың деп айтып атасыз да. Өсүш жылыш керек деп айткан. Жок, кандай туура эмес түшүнүр. Биз акырындык менен бардык.
Ошонда бирөөсү чүй Канадагы силер жок. Как это 10 жылдан бери, 20 жылдан бери айтып атат. Канал жок да элде жер жок андай. Баке, мына Жер жок. Жапондық эксперт жакшы ошол айтты. Мен силердин көңүлүңөрдү көрүп атам дейт. Бизде деле Жапондо Законду тем более быйыл эле которду. карликке өткөндөрү көп жыл болгон жок дейт. Силерден кичине эртерээк болду дейт, бирок көп жыл болгон жок дейт. Биз экиге бөлүндүк дейт. Мен өзүм 70-тен аштым дейт, бирок мен Голландия, Италиядан үйрөнүп келип, жакта үйрөтүп атам дейт жапондуктардычы. Биз дейт экиге бөлүндүк дейт. Жарымы эски технология боюнча сильно рослый, жарымыбыз жаңы технология. Бирок эч кимге таарынбагыла, тура мен сиз айтып атсам. Жаңы эски технология менен эметкендер ошолор артка тартып атат дейт. Баш айландырып мындай тигиндей. Анткени булар өз көзү менен көргөн жок да, балким бирөө экөө ката кылгандыр жаңы эметипчи. Балким катасыз болбойт, катасыз болмоюнча мен айтып атам, мен өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп берейин, ошо ката кылбагыла деген себеп менен келип атабыз бизчи. Биз бирөө силерди биз умныйбыз же мындайбыз деген немем жок. Анткени семинардын арасынан көбүн эле көрдүм менчи. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Сен эмне ушунчалык умныйсыңбы дегендер деле бар да. Эми конечно обида болот, анан Бизде ал мынт деген жокпуз. Ошол не наступает. Ушунча жылдан бери иштеп келаткан немени баягындай. Мисалы үчүн булар 70 жылдан бери баягы Союздун немеси технологиясы менен келатып, анан кийин азыр ошону карама каршынча баягында буттан ылдый түшүрүп атсак эле анан булар конечно ачуусу келет дейм, бирок туура турушка аракет кылыш керек да. Аз болгон, анан мындай внутренний рынок деле жүрө бербедикпи. Бизчи мындай болуп атат да, чет мамлекет көрсө иларыңар келет. Туура айтасыз. Жомок. Ошолор эмне келесо американецтер өнүккөн мамлекетте карны көрсөт. Ошолор булар акча, пул санаган билет, буларчы. Булар билет. Булар деген жанакы убакыттын коротконун бүт жерден карлик эмнеге утат, анткени бул жинде эмес да булар деген. Ушинтип эле анда сильный рослый өстүрбөйт беле анда. Сильный рослый булар эмнеге өстүрөт экен? Булар тетиги вообще жарабаган жерге өстүрөт экен дагы, анан эмеге жана сок концентрат алган өстүрөт экен. Булга айырмасы жок. Алман мындай болобу, булар деген жанагы 1000 гектарлап туруп тигет экен. Анан машина менен келип туруп гүп алат экен. Гүп алат. Ошондой эле черешняны сильный рослый өстүргөндөрү эме концентрат сокко гүп алат экен. Сен базарга чыгып сатам, алманды мындай столовый деп жасайм десеңер, анда карлик жок дегенде болбоду, суун кайра албайм, көзүм жетпесе анда полукарлик деп келет да. Эме болсо тиги жок сокко алмага тиги малга десеңер, анда жана сильно рослый тигиш керек. Анткени сильно рослый мен эме көрсөтмөкмүн силерге, бул уже Москвич айдайсыңарбы же иномарка айдайсыңар, ошондой эле да. Вот точно ошондой. КамАЗ илгерки КамАЗ мен деле машина айдайм. Мисалы КамАЗ айдадым, анан бул жаңы портерлер чыгып атпайбы? Портер, жаңы Мастер, вообще асман менен жер ошондой эле да. Булар астыга аябай кеткен буларчы. Ошон үчүн ошол жакшы колдонгула да, бирөө балким ката кылгандыр, экөө ката кылгандыр, бул оңой болбойт. Анан бул мен да түшүндүм, мына өзүм өстүргөндө. Бир генедей эле эме кетирсеңер, катачылык кетирсеңер, он не прощает сага эмечи. Билесиңер. Жер бар да, топлан деген мен. Анан кокондурат дегенде жаңы айткан сорттор ушул жерге келсе болобу? Болот. Экинчиден мен ажорида болом. Ошол бакты тигенде десем, балдарым келип жерлерин угуп калыптыр, бул жер бак десе, ошол бактын тамыры жер нунду да, тамыры сууга Чирип кетет да. Чирип кетет. Карлик 1 метр болот. Ошондо байкарла. 1 метрден ашпайт. Чирип кетет. Эси грунтовый суулар болсо эметип кетет. Анткени эме жана кислотность. Дренаждарды каздырсачы? Дренаждарды каздырып 3-4 жылда тазалап алып, анан кийин өлчөйсүздөр. Эгерде бир 2 метр суу түшкөн болсо ылдыйга, ошондо карлик отургузулат. Полукарликтики 1,5 метр түшөт. Ага таасир бере берет. Эми туугандар, мүмкүн болушунча азыр жаңы технология келди. Анан кийин жаңы технологияны силер мисалы үчүн азыр бардыңыздарга мен бир эски Жигули берейин, айтасыз, кой, мына Audini бери мага дейсиз да. Же мына Toyotаны минейин дейсиз да. Бул азыркы биз силерге көрсөтүп аткан жол бул баягы именно жаңыча жолдор. Булардын эмнеси жакшы экен? Булардын түшүмүн эл сурайт экен да, тааныйт экен.
мына редшифтті алып барып туруп менде редшифт деген алмам бар десеңиз айтат экен канча тонна бар дейт экен. Менде мынанча тонна бар десеңиз, давай мага мындай контракт түзөлү, мен сеникин алып турайын деп өзү сунуш берет экен да. Объемго чыгышыбыз керек. Объемго чыгыш үчүн биз сорттун бардыгын, мен айткан сортторду бардыгыбыз ошону айдашыбыз керек да. Анан туугандар, эгерде силерде бир 40 сотик жериңер бар да, алма отургуздуңар, бир кыл алма. Ошол жерден силер болбоду дегенде 20 тонна алма алсаңар болот да. 20 тонна алманы любой холодильникке барып туруп, айына 50 тыйындан 1 сомдон сүйлөшүп, фрионовыйга киргизип койсоңуздар болот. Ошол жерден сактап берет услугасын. Анан кардар келгенде силерге чалат. Азамат, кандайсың? Жакшы. Алмаңа кардар келди. 80ден бересиңби? Берем, давай акчасын эсептет дейсиңер. Болду, все, бүттү. Анан холодильник менен сакталган жөнүн алманы мына мен жакында эле Ананьевага барып келдим. Ош жерден холодильникте турган алма менен жөнөкөй алма экөө бир эле сорт, холодильникте күнүнкүсүндөй турат. Кадимкисинде эч эме жок. Жөнөкөй алманы жесең уже даамы башкача. Сиз жаңа айттыңызда Кыргызстандан алып барган алмаларды чет мамлекетте зоодакка коюп атат депчи. Мен ошол менен вообще мындай не согласен как-то. Мен жооп чет жакта Қазақстанда кармель куя алмады, гектар алып тигіп отыр, Россия гектар алып тигіп отыр. А не үшін егер деген Қырғызстанның алмасы Европада продукциясына талап бар да, ошончо Қырғызстанға ВСП плюс сертификатын берген, Қырғызстанның лабораториядан өткізбей тұрып продукциясын кіргізесіздер. А не үшін ошо Қазақстан мен Россияға берген жоқ та ошо? Ким айтып атат ошону? Ошону ким берип атат ошону? Кайсыл жомок айтып атасың? Алда сертификат берелек али. Берелек. Бербейт да. Бизге бербейт. Жок, бизге бербейт. Россияда мен 10 Кел, инем. Мына 10 жыл жашап. айтып берип коюйн. О, отур. Шашпагыла, туугандар. Мына бардыңыздарга бирден сөз беребиз ал. Шашпаңыздар. Айтып. Россияда 13 жыл жашап келген мен өзüm Оштон болом, ошол Отсадырдан болом. Бакында бак боюнча мен өзüm чоң аталарым дыйкан болгон. Даруза кетиле бак кол кылышкан. Кичинекей өзüm ошо самеки пактадан бери чоңойгонбуз да, ошол жакта. Россияда Кыргызстандын алмалары барат, бирок вид жактан уткуруп коет. Ошо российский эмеден келген, Америкадан келген алмалар бар, баг Green Smith дегендер айтасыз го. Delicious дегенде Европадан келген, алардын килограммын именно оптом алсаң 60 сом, 70 рубльдан аласың. Атак магазинде 100 рубльдан өйдө сатылат. Кыргыздардын алмалары келет, камаздап келет, сиз айтмакчычы. Келген деген ал алмалар сатылбайт, не дегенде бакындай требованиясы жооп бербейт. Алар сертификат да сурайт, если чоң гипермаркеттерде сатылат турган болсо. Өтпөгөндөн кийин о базарда иштеген кыргыздарга алып барып ящиктеп килограмм 15 сомдон 25 сомдон таркатып берет. Анан биз өзүнүн Кыргызстандын алмасы келип да алып жейбиз. Анан кийин бул биринчи маселе да. Бул байкелер мисалы үчүн эмеде булар мамлекеттин сельхоздон келип же бизге эме, булар бизге келип консультациялар берип атат. Булар менен урушкан кереги жок да, силер мындай кыласыңар, мындай деп. Булар силер туура жолго түшүп алгысың деп айтып атат. Неге дегенде ушундай жол менен жүрсөңөр, силер ушунча пайда аласыңар. Ушундай деп айтып атат. Эми булар байкелерге өзүм мен рахмат айтышым керек. Мындай келип Кыргызстан боюнча Абдулла Ташиевич бир айдан бери жүрөт. Бирөөнүн жумушун бар бир күн кылып берип койгулачы. Таштап коюп, элдерге түшүндүрүп, Кыргызстан өнүксүн. Мисалы үчүн мен за границада жүргөмүн да. Мына Кытайда, Кореяда, Японияда ушул жактарда көп жүрдүм. Мен көрүп, ошол жакта ичим ушунча атышканда, неге биз кыргыздар Кыргызстанда ушуну кыла албайбыз деп. Не дегенде кыргыздар өзүбүз кылсак, өзүнө азыр миллион деген адам азыр население биздин Россияда жүрөт. Бар, ар күн ишин кылып жүрөт. Ошон келип өзүбүз өнүктүрүп, өзүбүз биз эми мындайча айтканда кыргыздар технология жактан баары алдыга жылбайбыз. Жылсак ушу сельский хозяйство жактан өнүксөк болот. Экологически чистый деп эме кылсак, элдер өздөрү келет, азыр айтат. Кытай менен договор түзүтөт. Мисалы үчүн Кытайга барсаңызчы, бир провинция деп коет, бир айылда бир продукцияны өндүрөт. Не дегенде объем бериш керек.
Европадан келіп бізмен сүйлөшөбүз азыр. 500 тонна, 1000 тонна бізмен сүйлөшпөй 1000 турбайбы? тонна чыкпайт бизде. Сүйлөсө 20 000, 30 000 тонна дейт. Анан кийин ошо объем берсе, биз бир жерде бир айга переработка үчүн калибровка кылып упаковкасын даярдап берсек, ошол кетет, алып кетет. Ошол система азыр Өзбекстанда өнүгүп атат. Эмне дегенде государство өзү жардам берип, кокон гиластарын азыр Европага, именно Англияга экспорт кылат.